шайлоого даярдык катуу башталды. Барыңыздар көрүп атасыздар. Азыр мына Мекеним Кыргызстан партиясы ачыктан ачык эле уже нагло эле үймө үй кыдырып, жана бүгүн бир видео чыкты. Ар бир адамга 1000 сомдон таратып, ошентип башташыптыр. Ана Мекеним Кыргызстан биримдиктин тизмесин жакында чыгат, көрсөңөр эми жүрөгүң айланат просточу. Баягы бүт ошол баягы Мекеним биримдик бийликтин партиясы, Мекеним Кыргызстан Райым миллиондун партиясы. Анан Кыргызстанды болсо билесиңер, алар ошол жанагы биримдик менен Мекеним Кыргызстандын кулу. Анан кийин возможно тиги жанагы Мекеним Кыргызстанга батпай калгандар балким да, менен так маалымат айта албайм азыр. Замандашка аркылуу чыгышы мүмкүн деген маалымат келди. Себеби тиги жерде жанагы уурулар Кыргызстанды тоноп бүткөн, жана Акаевдин башын жуткан, Бакиевдин башын жуткан, андан кийин Атамбаевдин башын жутуп, азыр Жээнбековго өтүп, анан муну тегеректеп акмалап жүрүшкөн эмелер, тойбостор, уурулар. Билесиңер, мында табак беттер деп коеюнчу, ачык эле айтайын, ошолор азыр Мекеним Кыргызстан партиясына батпай, азыр болсо тиги Мекеним Кыргызстан партиясына батпай, анан ошол болжолдуу түрдө ошол Замандаш партиясына барышы мүмкүн экен да. Эми ушунчалык булар деген кече жана Бектур Асановдун кайрылуусун көрдүңөрбү? Мындай баягы бир туура маселелерди көтөрүп чыгыптыр. Эми ушунчалык булар дегенчи аябай эме болуптур да, урматтуу достор. Булар деген ушунчалык мындай элди көзүнө илбей, эми силер акча берсек каяка качмак элеңер, силер колуңардан эмне келет эле, сүйлөп каласыңар да дегендей, ушундай бир ушунчалык мындай бир көпкөн, ушунчалык бир мындай элди көзүнө илбеген, адамдарды көзүнө илбеген, ушунчалык бир ыплас саясат жүргүзүп атышат. Анын баардыгын саясаттын башында ким турат? Саясаттын башында биздин улуу, урматтуу, бийик, даражалуу, өлбөс өчпөс тиги 7-кабатта отурган номер 1 адам Сооронбай Шарипович Жээнбеков деген чоң уру турат. Мен эмне себептен теманы дайым айтып атам, Сооронбай Жээнбеков вор деп айтып атам. Саакашвилинин бир жакшы сөзү бар, билесиңер да, эгерде кайсы бир мамлекетте коррупция тыйылбаса, тиги мурдагыдай эле коррупция улана берсе, паракорлук улана берсе, демек ал адамдагы номер 1, ал мамлекеттеги номер 1 адам уру деген. Мен ушинтип эле айтам. Мен бир окуя эсиме түшүп кетти. Мындан 5 жыл мурда, 2015 жылы, азыр тиги мени баягы кээ бир фейктер айтып атпайбы, сен тиги Атамбаевдин кишисиң депчи. Анан мен ошолорго мындай баягы ошолорго дагы кээ бар, атайын кычып эле эметип атышат. Так негизи мен жөнүндө маалымат билгендер жакшы эле билет, мурда кандай позицияда жүргөнүмдү. Анан мындай бир окуя эсиме түштү да, 2015 жылы парламенттик шайлоо болуп, жана Азаттык деген партия менен биз тиги ошол партиянын эметип, анан мен ишендим да, булар баягы эмеге барып Атамбаевга каршы чыгат, Атамбаевдин бийлигине каршы чыгат деп. Ал жерде Бекназаров, Азимбек Бекназаров жүрөт, Исмаил Исаков жүрөт, Бөдөш Мамурова жана башка бир топ эжелер, агалар жүрөт. Анан алар менен түштүккө бардык, кыдырып жүрүп, анан бир Каракулжа районунун клубуна бардык. Анан ал жерде ал кезде билесиңер, Асылбек Жээнбековдор, Сооронбай Жээнбековдор активдүү иштешип, иш кылып тиги Каракулжада биз менен жолугушууга бир болгону бир баш аягы бир 40-50 ушундай эле адам келген. Анан ошол жерде клубда отурабыз, анан 7-канал тартып атат. Анан 7-канал тартып атат, анан ошол жерден бир сөз чыгып, бирөө мындай чыгып тиги эмеге тийишти. Бекназаровго тийишти да. Анан ошол жерден тиги ал актанып баштады. Анан мен чыгып турган айттым, туугандар, ооба бар жерде таза адамдар жок, ар биринин өзүнүн косягы бар, ар биринин уурулугу бар, өткөн кеткени бар, бирок силер өлкөдөгү эң башкы ууру Алмазбек Атамбаев деген ууруну айтпайсыңарбы? Мына Кыргызстандагы эң чоң ууру, номер 1 ууру бул Алмазбек Атамбаев дедим да. Десем элечи, Исмаил Исаков аксакалыбыз чуркап тиги трибунага чыгып туруп эле, урматтуу туугандар, эми бул инибиз кишине, адилет инибиз кишине мындай
аша чаап кичине жаштык кылып каны кызуулук кылып айтып коюп атат, көңүлгө албагыла, анан 7 каналдын операторлор тартпай койгулачы деп эле чыйпылыктап кирди. Анан мен таң калдым да, бул эмне, өзү генерал болсо, өзү улам Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында оппозицияда жүрүп эч нерседен коркпогон генерал болсо эмнеге мынтип атат деп. Анан мен кайра чыктым да айттым: Исмаил эке мени аяп атат, аябай эле коңуз, мен ачык эле айтайын. Алмазбек Атамбаев ууру дедим. Дагы чыгып айттым. Бул 2015-жылы да. Анан дагы чыгып туруп, анан Алмазбек Атамбаев ууру. Мен мына жоопкерчилик менен айтам, эгерде тиги нааразы болсо сотко берсин дедим. Десем, баягылар тиги залдагылар баары бири-бири менен карап күйүр-шүгүр болуп жанталашып, анан кечинде барганда бир жерден Курманбек Осмоновдун үйүнөн, айылдагы үйүнөн тиги кой сойгон экен, анан барып чай ичип, анан дасторкондун үстүндө отурсак, анан баары четинен баштады. Азимбек Анаркулович, тиги неме, ким эле жана Исмаил Исаков, Бөдөш эже бардыгы туш тараптан мени талап баштады. Ушундай тиги адилеттик неме, эми түшүнөбүз, сен жашсың, куртсуң, бирок презумпция невиновности деген бар. Анан ошонун не кереги бар, тиги бу деп эле баштады да. Мен айттым: аксакалдар, эми Атамбаевдин ууру экенин баарыңар билесиңер деп, эмнеге коркуп атасыңар? Эмнеге? Ууру деп эле айтат деп, сотко берсе берет, эми эмне кылайлы, өлүп кетели деп неме этсем, баягы сөздүн баарын эми азыр бир нерсе десең, презумпция невиновности деген бир нерсе бар. Бирок чын-чынына келгенде баарыбыз билебиз да. Ошол мурдагы президентти деле, азыркы президент деле ууру экенин баарыбыз билебиз. Эгерде ал ууру болбосо, эгерде ал райым миллиондун акчасына байланган болбосо, ал тиги аркасы таза болсо, эч кимге карыз эмес болсо, өзүнүн таза экенин далилдей турган болсо, анда ал киши ачык эле баш тартып шайлоону калыс өткөрөм деп, мындай бардыгына бирдей условия коюп, ким ошол подкуп кыла турган болсо шайлоодон четтетилет деп туруп, мындай прокуратуранын аркасынан түшүрүп туруп, органдардын бардыгы тиги мыйзам чегинде ушундай бир орустар баягы жаргон менен айтканда чики-чики кылып тартиптүү уюштуруп коймок да. Бирок андай кылбайт, анткени булардын максаты эптеп баягы кландарды кайра баягы өздөрүнүн шайка майкалардын бардыгын, тиги шпаналардын бардыгынчы, жана ууру кески, жарым криминал, жарым соодагер, жарым бизнесмен, жарым паракор шикыл ушундай бир желмогустардын баарын чогултуп туруп, булар кайра парламентке келейин деп атат да. Баягы чимкирик парламент буларга жакты. 7-6 чакырылыштагы парламент кичине мындай жарым-жартылай көз карандысыз болчу. Кийин бир топ депутаттарды камагандан кийин анан алып парламенттагы биротоло басылып берди. Тегинде Өмүрбек Черкешевич Текебаев сыяктуу биздин урматтуу депутаттарыбыздын жардамы менен ал парламенттин бели сындырылды. Андан кийин 7-чакырылыш болсо, түм эле 7-чакырылышты билесиңер баардыгыңар. Атамбаев өзү тиги шопур экөө отуруп алып туруп, анан кийин бирден көпчүлүгүн шопур тизмени түзгөн деп тиги эми айтып атпайбы? Атамбаевдин баласы айтып атпайбы, жана кичүү баласы. Анан алар билет да эмне болгонун. Анан мисалы мен бир эле мисал айтайын. Ушул жанагы немеде Өнүгүү прогресс партиясында ар бир тизмеде, ар бир партияда жанагы өтө турган партиялардын тизмесин Атамбаев өзү чакырып алып бирден түзгөн да. Мунуга эмне, муну алып, муну киргиз, муну чыгар, муну киргиз, муну чыгар деп. Анан тиги эме партиядан, жанагы Өнүгүү прогресс партиясынан Улукбек Кочкоров тизмеге кирген. Анан билесиңер, алар жанагы Өзбекстан боюнча бир тиги Атамбаев менен Каримовдун ортосунда бир жаңжал чыгарган бир сөздү айтып коюп, анан Атамбаевга жакпай калган экен. Анан ал барды дагы тиги эмеге Өнүгүү прогресс партиясына кирип, анан пиар кылып, анан сүйлөп баштады эле. Бир күнү Бакыт Төрөбаевди чакырып тур дагы, тиги эме дептир. Сен алдагы эмени Улукбек Кочкоровду тизмеден чыгар, анан ордуна Тазабек Икрамовду киргиз дептир. Жок, Улукбек Кочкоровдун ордуна неме? Тазабек Икрамов эмес, эме Исхак Масалиев. Анткени кадам жайдан лимит боюнча кадам жайдан чыгарылган кишинин ордуна кайра кадам жайдан башка адамды киргизиш керек болгондо, Масалиев анда управляемый болчу. Анан кыскасы ушундай болгондо, мурдагы 7-чакырылыш эмне себептен Атамбаев буларды бардыгын чимкирик тутпай, анткени ушу чимкириктердин бардыгын өзү дайындаган, анан хоп ляппай деп, анан келген сайын кол чаап ушинтип отурушканда,
Эмне себептен бүгүнкү күндө колумда баягы парламент деген 120 депутаттын кереги жок, бизге депутаттардын кереги жок деген сын пикирлер көп айтылат. Мунун бир жагынан чындыгы да бар, бир жагынан тиги мындай бир абсурдтук бир пикирлер бар да. Себеби дегенде, мисалы парламент кереги жок деп да айтышат. Эми ал адамдар албетте мамлекеттик түзүлүштү тууралуу мындай кабар азырактар деп ойлойм да. Эми көпчүлүк болсо ошол пикирди ээрчип атат. Сөзсүз ар бир мамлекетте биз эми хандык эмеспиз да, халифат эмеспиз. Биз ар бир мамлекетте тиги парламент керек, мыйзам чыгаруучу орган керек. Бирок ал кандай болуш керек? Ал өкүлчүлүктүү орган болуш керек. Ар бириңер, мисалы ар бир адам, мисалы мен мына Эшматка добушумду берем. Анан ошол Эшматтан талап кылам: эй урматтуу Эшмат, мен сени депутат кылып шайладым беле, сен кана бизге тиги мамлекетке эмне жумуш кылып атасың, эмнени кыйратып атасың деп мен андан отчет сурайм. Бүгүн силер отчет сурай албайсыңар, анткени тиги парчаларга бөлүнүп туруп анан кийин монтип туруп кирип кетишет да баягы немелергечи. Тиги баардыгы улуу урматтуу президенттин амири менен тизмелерге кирет дагы, анан кийин ошону менен баягы парчаларга бөлүнүп туруп, анан кийин топ жанагы койлор мясокомбинатка киргендей болуп туруп анан кирип алат. Ошону менен тиги ошонун аркасы менен анан моундай чимкирик парламент моундай мажырөө өзүнүн милдетин аткарбаган ошондой тиги эл өкүлдөрү келип атат.